Аудиокитеп Нурпазыл. Автор Куштарбек Эмсанов. Адамзаттык адаттар өзгөрүп турат. Ушунусу жакшы. Эгерде кайсыдыр бир терс сапаттан арылуу керек болсо, ал үчүн адатка айланган абалдан арылуу шарт. Кимдир бирөөнүн адат сапаттарына, кыял жоруктарына, ички сырткы көрүнүш же тараптарына карап, ат коюп сүйлөмө деген терс жорук бар. Мындан сактануу зарыл. Антип анын акысына кирүү менен табаары жок, бирок кайсыдыр бир мезгилде жоготору болот. Жок дегенде шын дүйнөдө акысын берүүгө мажбурлук жаралат. Сокурду азан чакырып коюлган өз аты менен чакырбай, көзүндөгү кемтиг менен атаган бутсузду чолок деген кандай гана аянычтуу. Ким кимди кемтиги менен атап жүргөндүгү жана анын аягындагы аянычтуу абал кандай болгондугу тууралуу алдыда аңгеме куруп беребиз. Шаардын четиндеги айылдын баш жагында Нурпазыл деген киши жашайт. Колхоздогу түйшүктүү эмгекте жүрүп картайган. Арык келген, колдору чоң, кара тоору адам. Чогору мучурунда бийик чөп жыйымдын үстүнөн кулап түшүп, бутунун сөөгү сынган. Ошондон бери аксап басат. Табиятынан жууш момун, абдан боорукер жана жардамчыл жан. Байбичеси да ары өткөн, бери өткөн конокко деле үйрүлө түшүп, берерге даамын таппай калат. Сыйлоо менен урматтоого келгенде үлгү болгон үй бүлө катары экөөнүн тең кадыры бийик. 5 баласы бар. Баарын бапестеп өстүрүшкөн. Кенжеси менен андан чоңу колунда. Экөө тең мектепте окушат. 2 улуусу турмуш күтүшкөн. Алма шагынан алыс түшпөйт болуп, эже сиңди бири ушул айылга, дагы бири жакынкы айылга бүлө болгон. Ортончусу студент. Бир күнү Нурпазыл ага үйүнө дагы 5 баланы ээрчитип келди. Балалуу үй базар болуп жатып калышты. Байбичеси аларды жуундуруп, тоюндуруп, кийиндирип, жаңы төрөлгөн ширин наристелердей бууруна тартты. Алардын курагы бирдей эмес. Баары кенже куракта. Эң улуусу 4-класста. Ичүүсү 1 жашта. Көрсө, жыгылсаң төөдөн жыгыл дегендей болуп, Нурпазыл ага ар түрдүү убакытта байкап, сурап, тактап жүргөн белем 5 башка жактан 5 баланы бирдей алып келип, бапестөөгө бел байлашы ар кимдин эле колунан келе берчү жеңил иш эмес. Муну элестетип көргөн акыл туюму терең адам дароо байкай алат. Кадимки эл конгон кыштак, чоң эмес короо, тар үйдө өздөрүнүн сырткары дагы 5 адамды багуу, аларды каржылоо кайсыл айкур адамдын иши деп суктануу гана керек. Алар ошол үйдө каралып, чоңоюп жатышты. 5 баланын 5 башка тагдыры уккан адамды сөзсүз ыйлатат. Мындайларга ыйлай албаган карек карек эмес, жүрөк жүрөк эмес. Асылдын ата-энеси автокырсыкка кабылып, бири ошол замат, экинчиси 2 айдан соң бул дүйнө менен кош айткан. Чоң энеси жок, асыл чоң атанын колунда калып, абдан жүдөп кеткен. Чоң ата болсо асылды карамак түгүл, өксүк өмүрүндө өзүн карай албай алган куракта болчу. Нурпазыл ага башкача ойлонуп, 11 жаштагы мына ошол асылды бала кылып багып алды. Тилектин да башынан далай кыйынчылык өткөн. Карында кезинде ата-энеси ажырашып, бул туулганда ичкич таятасы көтөрүп келип, кудасы менен күйөө баласына тапшырып кеткен. Апасын болсо башка бирөөгө турмушка берип жиберген. Тагдырдын татаалдыгына тан берип да, ачууланып да бүтпөйсүң. Аны менен күрөшүп да, ийилип да жеңе албайсың. Болгону албан аракет, акылдуу эмгек менен өзгөртө алышың ыктымал. Бирок бул үчүн өзгөчө кайраткерлик, айырмаланган адаттар, эң мыкты пейил, тунук ниет керек. Таятасы чөргөктө көтөрүп келип таштап кеткен тилек өз атасынын колунда тороло баштады. Жыл өтпөй, ал башка бир жубанга баш кошуп, ошол экөөнүн көзүн караган жаш бала өксүк өсүп жатты. Өгөй энеси өлөрчү сабаган учурларын көрбөгөн коңшусу, укпаган айылдашы калбады.
бели кателек баланын таяк едеп торолуп жатышы көрүп туруп чыдамак түгүл. Элестетип да сабыр кыла албай турган окуя эле. Бели кателек баланын таяк жеп торолуп жатышы көрүп туруп чыдамак түгүл. Элестетип да сабыр кыла албай турган окуя эле. Муну уккан Нурпазыл баланы атасынан сурап алып келип алып, өзү багып чоңойтуп жатат. Тилекти түрөп, кыркы чыга электе ажырашкан күйөөсүнө алып барып берип жибергенден бери көрө элек апасы жаңы өмүр жолдошу экөө жакында келип кабар алышты. Эң кызык жери Нурпазыл агадан жалдырап олтуруп баласын кайра сурашты. Уруксат берсеңиз, балабызды алып кетсек дейбиз. Сизге абдан ыраазыбыз. Апасы карегимдеги жашты улама арчый бергендиктен көзүнүн айланасы да кызарып кетти. Аны өзү байкаган деле жок. Кыйналып кардында көтөрүп, азап менен төрөп, ааламга келгенден кийин тирүүлөй алыстап кеткен өз баласын кандай эне эстебесин, кантип сагынбай койсун. Балдарым, силер але көптү көрөсүңөр. Тилек чоңойгондо өзү барып катташып турат. Азыр бир туугандай болуп калган бүлөсүнөн бөлбөгүлө. Бала силердики. Колуна паспорт алып бергенимден кийин кааласаңар үй куруп берип үйлөп койгула. Мен булардын баарын буюрса эрезеге жеткиремин. Колумдан келишинче үй жайлуу кылганга аракет кыламын. Ырыскыны буларга мен берип жаткан жокмун. Мен аркылуу Аллах Таала өзү берип жатат. Бир улак жаратса, ага ылайык шыбак кошо жаратат деген чындык кеп бар. Көргүңөр келсе, сагынсаңар каалаган учуруңарда кабар алып турушуңарга макулмун. Жолдошумда өз баламдай каралашам деп жатат. Кем кылбай карап өстүрө алабыз. Кайтарып бере бериңизчи, Нурпазыл ага, сураныч сизден. Кой кызым, ментип жалдырай көрбө. Муунумду калтыратып мени да кыйнап, жалооруп өзүңдү да кыйнап, курулай убара болуп эмне кыласың? Мыйзамга салсак да сен ала албайсың. Мен тилекти талашкан жокмун. Төрөгөн экенсиң, сага таандык жайы бар. Болгону мага көнүп калышты. Эми биз эрезеге жеткиребиз. Ошентип төрөгөн энеси күйөөсү менен кошо келип, баланы кайра алып кетүү жөнүндөгү максатына жеткен жок. 2 жылдай тез-тез келип турушту. Андан бери дагы дарексиз болуп кетишти. Назымдын уккулуктуу обон менен ырдаганын мою бугуп олтуруп, жашоого келгениңе чексиз кубанып, жаратканга алкыш айтып ыраазы болосуң. Жагымдуу үнү, анан үнү менен ырына жарашкан кыймыл-аракети баары төп келишип, жан дүйнөңө рахатын, нурун себет. Анын апасы айыкпас оорулуу болуп, тагалары карайт. Дары менен гана күнүн өткөрүп, чийдей арыктап өсөөрү калган эмес. Атасы муну да, апасын да таштап коюп, башка жакка кетип калган. Иштегени кеттим деген шылтоо кылган менен келинчегин азаптуу ооруга кабылганда калтырып коюп кетип калышы ал аз келгенсип, ал жактан бир жаштуу эшенге баш кошуп алышы анын деңгээлин да, үй бүлөсүнө жасаган муздак мамилесин да даана көрсөтүп турат. Бул кызды да Нурпазыл ага багып алган. Бирден Нурпазыл ага таңгамал Назымдын күндөлүгүндөгү бааларды көрүп коеюн деп, ал ойгон электе сумкасынан күндөлүгүн алды. Капыстан күтпөгөн жагдайга жолукту. Күндөлүктүн арт жагындагы алакандай кагаздагы кичинекей Назымдын өзү жазган ырын окуп калды. Абдан ыйлады. Ой, ай деп башталганына караганда обону да бар окшойт. Мындайда эмне иш тутаарын билбей калды. Ой, ай. Дарыгерлик мен эңсеген кесибим. Кудай мага берчи мээрим, кечирим. Апам катуу ооруп жатат төшөктө. Абалым оор, түшүнө алат мени ким. Ой, ай. Кетирдим бейм. Кечир менин катамды. Кайра кайтар кетип калган атамды. Ак халатчан чоң дарыгер болсом айыктырып калсам кана апамды. Ой, ай. Жок кыла алсам онтот турган ооруну. Жан сыздаткан кайдан келди оору бу. Жакындарым жанымда жок. Арман, жаш өмүрүм кыйналуунун доору бу.
Ой, ай, дарыгерлик мен эңсеген кесибим. Кудай мага берчи мээрим, кечирим. Апам катууруп жатат төшөктө, абалым оор, түшүнө алат мени ким. Ой, ай. Жүз арчыбызды көз жашка малып кыйналып, Нурпазыл аганын багып алгандагы эки кызынын абалын баяндабай эле туралы. Жылдар жылып жатты. Күндөрдүн биринде күндүн көзү эми көрүнгөн кезде короосунун сыртынан кыйкырык чыккансы да. Караса, милиция формасындагы эки жигит экен. Келгиле, балдарым. Келдик аба, саламатсызбы? Биз аймактык тескөө бөлүмүнөнбүз. Алар өздөрүн сылык тааныштырып бүткөн соң улуттуу карап, жазылган доо арыз боюнча иликтеп келгендиктерин түшүндүрүшүп, суроо менен кайрылды. Сиздин үйүңүздө жашап жаткан үй бүлө мүчөлөрүңүздөн сырткары адамдын санын айтыңызчы. Эмне дейт? Баары менен үй бүлөм да. Ачыгын айтыңыз, аксакал. Биздин маалыматыбыз жетиштүү. Темир тордун артына киргизип алып, сурак кылууга мажбурлабай, баарын өзүңүз болгонун болгондой туура айтыңыз. Анда үйгө киргиле. Баарын өз көзүңөр менен көргүлө. Менин үстүмдөн жазылган арызды окуп бергиле. Тескөөчүлөр үйгө киришти. Конокторго салам айткан бир нече уул кыздарды алар билдирбей эле эсептеп коюшту. Тилек айттырбай эле эки коноктун колуна суу куя баштады. Назым кол арчысын алып келди. Байбичеси келгиле деп абал сурашып бүткөнчө балдары да суркун жайып үлгүрүштү. Арыздагы бир нече сүйлөмдөрдүн арасында Нурпазыл киши соодасы менен алек болот. Жаш балдарды багып алдым деп, аларды чет элге сатып тирилик кылат. Балким алардын кайсыдыр бир ички органдарын деле сатышы ыктымал. Тез арада текшерип, Нурпазыл Чолокту камакка алышыңарды талап кылабыз, деген доо бар экен. Нурпазылдын төбө чачы тик турду. Чолок дегенини да ичинен ачынып алды. Элдин, колхоздун койлору ач калбасын. Кышында кар түбүндө калган чөп чиребей турсун. Эриген кардын суусу чөптүн ичине агып кирбей, сыртка түшсүн деп, кынаптап чөп жийип жатып кулап кетпеди беле. Мени камап салсаңар, анда бул балдардын тагдыры эмне болот? Деди катуу чочуп. Мындан улам кыракы милиция кызматкерлери бул аксакалдын колунан арыздагыдай жаман иш келбестигин сезе баштады. Анан балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүн текшеришти. Аягында 5 баланын баары менен бирден маектешип чыгышты. Татаалтагылардын эпкини бууру эзди. Дагы толугураак угууга алардын чыдамы жетпеди. Үтүктөлүп, бүктөлгөн жүз арчысы менен көз айнегин колуна алып туруп, көз жашын билдирбей аарчыган милиция кызматкеринин арыз жазган адамга карата ачуусу келгенин эч ким байкаган жок. Эгерде мен туура эмес кылган болсом, анда кечирип койгула, балдарым. Айыл өкмөттүн башчысына барып бул ишимди айтып келгенмин. Ал мага ушул ишиңиз үчүн эмдиги жылы ардак грамота беремин деген. Балдарды жетим калтыра көрбөгүлө. Нурпазыл ага милициядан келген эки жигитке байбичеси экөө тең жалооруп жалдырап алышты. Айыл өкмөт башчысында сурак кылабыз. Сиз бүгүндөн баштап үйүңүздөн сыртка чыгууга жана балдарды кайсыдыр бир жактарга жиберүүгө тыюу салындыңыз. Эгерде бул талапты кыйшаюусуз аткара албай калсаңыз, токтоосуз камакка алынасыз. Биз болсо оперативдүү иликтөө өз аягына чыгаары менен сизге кайра келип, эмне иш тутаарыңызды билдиребиз. Макул, жакшы баргыла. Кайда кетмегелем караганда. Согушка барышым керек деп октон коркпогон Нурпазыл ага бул жолкусунда бир арыздын иликтөөсү менен келген эки мекендеш милиция кызматкеринин кадыресе коркуп, жүрөгү оозуна кептелди. Жакшы барыңыздар, дешти багып алган балдары коноктор узап баратышканда. Мыкты тарбия алып жатышкан жеткинжектердин бири жакшы ниет менен келип туруңуздар, деп коет. Келбесе келбей калсын мындайлар, деп күңк эткен байкуш эненин шыбыр үнүн угушкан жок. Карылыкка алдыра баштаганбы же күтүүсүз келген бул көрүнүш ден дароо кыла койдубу, Айтор Нурпазыл ага арыз ээси ким экен деп сурай албады. Мен мыйзамдуу, сооптуу иш жасап жатамын деп да айта албады.
Күн караңгылап калганда дагы чакырык үнү болду. Коркуп калган Абышка кемпир экөө тең жай кыймылы капыстан тездеп короонун сыртына көз чаптырды. Аңгыча Нурпазылова деп эрте мененки эки милиция өз үйүнө киргенсип короонун эшигин уруксатсыз эле ачып кирип келе жатышканын көрүштү. Тынчылыкпы, балдарым? Тынчылык аба, чочулабаңыз. Сиздин ишиңиз мыйзамдуу экен. Куттуктайбыз. Башчыбыз барып кечирим сурап, рахмат айтып келгиле деп кайра жиберди. Нурпазыл ага байбичеси экөө уулдуу болгондой кубанды. Бая келгениңерде негедир кызматтык тартынуу кылып тамактанбай кетип калдыңар эле. Эми балдарымдай болуп кенен олтуруп тамактанып чыккыла дешип үйүнө киргизишти. Бапырап сүйлөшүп кыйла отурушту. Бакма балдардын бирөөсүнүн тагдырын Нурпазыл агадан уккан эки милиционер кадыреси ыйлап, көз жаштарын аарчышты. Жүздөрү кызарып чыкты. Биз чыгалы аба. Эртең да жумуш. Иштен кийин келгенибизге бир аз убактыңыздарды алып олтуруп калдык. Жакшы калыңыздар. Бизден жардам керек болсо тартынбай айтыңыздар. Башчыбыз да ушул сөздү айтып коюубузду дайындады, дешти. Арадан айлар өттү. Кайсыл жерде бийик иш болсо ошол жер көзгө көрүнөт белем. Нурпазылованын үйүнө райондук санитардык эпидемиологиялык станциядан инспекторлор келишти. Аларга бруцеллез оорусу менен ооруган малдардын сүтүн сатып алып, бакма балдарга атайлап колдонуп жатышат деген арыз түшкөн экен. Сиз сүттү кайдан сатып аласыз? Деп суроо узатышты. Калаага келген сүт базардан алабыз, айланайын, деди Нурпазылдын байбичеси жалоору сүйлөп. Алардын саткан сүттөрү кайсыл малдыкы? Ал малдар бруцеллезго каршы колдонгонбу? Аны билбейт экенмин. Кудай сактасын. Сактасын десеңиз эле сактай бергидей, сиздин эмне? Кудайыңыздан кепилдигиңиз жок да. Эми биз ошентип үмүт кылабыз да. Андай иште эч ким кепилдик ала албастыр. Болбогон бир ишке улуу затты аралаштырбай эле койсок жакшы эле. Сиз үчүн бул иш болбогон ишпи? Биз азыр акт түзөбүз, жазана төлөйсүз. Сатып алган сүттүн документтерин бизге алып барып көрсөтүшүңүз керек. Араң жашап жатып, кайдан жазана төлөйт элек? Кояй дегенге көнбөгөн атка минерлер акт түзүштү. Нурпазылованын үй бүлөсүнүн маанайын түшүрүштү. Жоо чапкансып автоунаасына чалкалай олтурушуп жөнөп кетишти. Базар күнү эки козусунун бирин сатты. Башка түшкөндү көрбөгөнгө арга барбы. Дүйшөмбүдө акт түзгөн санэпидстанцияга жазана төлөдү. Үйүнө кайрылып келе жатып, автобус күтүп, аялдамада отуруп калды. Арыдан эки киши келди да салам берип, Нурпазылованын жанына олтура кетишти. Ичесизби? Деди бирөө дароо суроо узатып. Суусап турам, деди Нурпазылова. Жүрүңүз анда, мен сизге 100 грамм алып берейин. Кептин төркүнүн кечигип түшүнүп калган Нурпазылова чочуп кетти. Айланайын уулум, мен шарап деп ойлоопмун. Азыр кыжалат болуп олтуруп суусаганымдан сууну элестетип алыпмын. Азыр эле үйгө жетем. Арактын атын угуза көрбө. Мас болуп жүрбөсүн. Шараптын жытын жыттабайынчы, деген аксакал эми алардан бир аз кетенчиктеп артка жугуп алды. Карс-карс күлгөн арык чырай орто жаш киши туура түшүндү да, анда сизге суу алып келип берейин. Сиз бул жолдошум менен кобурашып олтура туруңуз, деп ордунан туруп кетти. Аңгыча автобусу келип калса болобу. Күтө турушум керек окшойт, атайын сууга кетти да бул бала. Бирок автобустан калсам, кийинкиси дагы кыйла убакытта келет да. Ошентип ойлонуп атып, акыры автобуска чыкпай калды. Көп өтпөй аркы киши бөтөлкөгө куюлган тунук булак суусун сатып келип калды. Анын капкагын карыган колдор ача алмак беле, ачып беришти. Үчөө аялдаманын четиндеги башка орундукка олтуруп суу ичкенче дидарлаша кетишти. Менин да сиздей атам бар эле, деди бир аз мас киши. Азыр тирүү болсо, мына бул туз баскан желкеме көтөрүп алып шаарды жөө айланат элем. Жөө. Менин дөөлөтүм болчу. Анын көзүнө жаш айлана түштү. Анан сөз арасында шерге көп аксакалдын эмне иш менен жүргөнүн уккусу келди. Жакшы иш жасайбыз деп жамандык көрүп жүрөбүз да. Санстанция деген жерге пул төлөп келатам. Сүт сатып алган элем. Ошолордун пүрсүлөзгө документи жок экен. Аны биз билбей калып сүтүн сатып алыппыз. Аба,
Нурпазылова, мен адвокат болуп иштеймин. Маселеңиз орчундуу экен. Андай жүзү каралык менен сизге жазаны төлөткөндөрдү соо койбоймун. Сотко беремин. Ким арыз жазыптыр аларга? Экинчи киши ушинтип сүрдүү да, ачуулуу да үн катты. Аны ошол санстанциядагылар билет да, балам. Эртең сиздин маселеңизди карап беребиз. Кабатыр болбой туруңуз. Сиз бул иштердин мыйзамдуулугун тактап бергиле деп прокурордун атына арыз жазып бересиз. Калган иштин баарын мен жасаймын. Сүт сатып алган адамдарды эмес, күмөндүү сүт саткандарды карашы керек. Ал тургай күмөндүү сүт саттыртып аткан мына ошол санитардык кызматтын сотрудниктерин жетекчилеген баш кылып сиз сотко беришиңиз керек. Макул. Буларды өзүм иликтейм. Арызданган адамды да таптырамын. Сизден акы албаймын. Кыйналган үй бүлөлөрдүн каралбай калган балдарын багып атсаңыз. Сиздейлер жок бул дүйнөдө. Бизди мастыкта сүйлөп коюшту дебеңиз. Мен такыр ичкен жан эмесмин. Бул жолдошум болсо бозо жутуп алган экен. Эртең баарын жаңыдан баштап ишти аягына чыгарабыз. Эртеси эле актоошунун кийлигишүүсү менен көптөгөн маселелер ортого чыкты. Арыз жазган жаран Нурпазылованын коңшусу Кермебай экен. Бул адам ушундай кара ниеттик кылат деп ойлошпогон эле. Мурунку бир окуяны эстеп алды. Түнкү саат 11 чамасында Кермебай коңшусу чакырган. Ашыкча балдарың бакырып кыйкырып, тынчыбызды алып жатышат. Тартипке чакырып койгун деген анда. Макул, кыйкырбай ойногула деп айтамын, деп жооп берген коңшу кишиге Нурпазылова. Азыр да уктай албай чыктым. Тынчтыкты буза бербеш керек. Азырбы? Алар уктаганына 2 саат болду, кошуна. Булардын күлкүсү жаңырганы, жагымдуу үнү угулганы жакшы да. Мага лекция окубагын. Менин уулум тартиптүү. Башкалардын тынчын албайт. Сенин балдарың күнү-түнү жаны тынбайт. Гиласка конгон чаркылдак эле болушту буларың. Андай дебе кошуна. Алыс жакындан уккан билгендер келип, жетим балдардын башын сылап жатыпсыңар деп, ун май сабыз картошка берип кетип жатышат. Жараткандан соо издеп, түйшүгүн түйшүктебей рахат сезип, буларды өз балдарыбыз деп санап карап жатабыз. Өзүбүз ачка калган күнүбүз болот. Бирок бул балдар бир жолу да ачка жүргөн күнү болгон жок. Эми эмне? Бакма балдарыңды сен да тоюндур дегиң барбы, чолок? Жок айланайын, кечирип кой. Мен башка мааниде айттым эле. Макул. Балдарыма айтамын. Эч кимдин тынчын албагыла деймин. Жакшылыктарда жолугалы, кошуна. Мен капа эмесмин. Сөзсүз айтамын. Каны суюк кездери да этияттаймын, шоктондурбаймын. Ошол окуя ошондой болгон. Андан бери канчалаган майда тоскоолдуктар жүз берди. Анын ичинен көп кыжалат кылганы милиция менен санэпидстанция болду. Баарына ушул коңшунун түзмө-түз себепкерлиги бар экенин Нурпазылова азыр сезди. Бирок дароо кечирди. Ага ачууланган жок. Мындай сооптуу иштин жанында андай тоскоолдуктар өчөшүүнү, жек көрүүнү жаратпайт деп ойлонду. Мезгилдин ыкчамдыгын эмне менен салыштырууга болсун? Арадан дагы 6 жыл өттү. Нурпазылованын балдары эң сонун өсүп чоңойду. Тарбия таалимдүү, акыл эстүү, билимдүү болушту. Эң негизгиси, ар кайсыл жактан келишсе да, ар кайсыл куракта болушса да, бири-бирине ушунчалык мээримдүү болуп жетилишти. Күйүмдүүлүгүнө кыпындай да кине кое албай турган ынтымак эле. Бирине бири жан бергедей жардамчылдыкты калыптандырып, ырашкерликти жакшы жолго коюп алышкан. Таңгамал сырттан чакырык угулгансыды. Сырттан келген кишилерден жүрөк саада болгон Нурпазылова баягы жылы адвокаттын мыйзам эрежелерди жакшылап түшүндүрүп койгонунан бери анчейин чочулабай калган. Жөтөлө үн чыгарып, короонун оозуна барды. Нурпазыл, амансыңарбы? Аманчылык. Кел кошуна. Тынчсыңарбы өзүңөр? Тынч. Сага бир маселе боюнча кайрылганы келдим эле. Уруксат болсо, жай олтуруп жарым саат сүйлөшсөк жакшы эле. Албетте Кермебай. Кирели. Жүр үйгө. Жакшы адам тамак үстүндө келет дегендей таңкы тамакта даяр болуп калды. Кеч көзүнүн суугунан улам сырткы сөөрүгө отурууга батынышкан жок. Мейман тосчу бөлмөгө киришти.
Аңгыча эле адаттагыдай алдыга дасторкон жайылып, жомуктогу сыйкырчынын амалындай түркүн даам келтирилип, жагымдуу тамак жеди каңылжаарды өрдөп кетти. Нурпазыл, деди Кермебай кошунасы, каргылдана чыккан үнүн байкатпаганга аракет кылып. Билесиң, жалгыз уулум кырсыктап каза болгондон бери үйүбүз ээнсиреп, кемпирим экөөбүз куу баш тартып отуруп калдык. Утуру үйдүн ар кай жагынан жылан жерди тешип чыгып жатат. Адамдардан акыл сурасам, санэпстанциядан киши чакыр дешти. Алар бир жолу келип, жыландарды көрө алышпай, бирок дары чачып кетишти. Тескерисинче, андан кийин көбөйүп кетти. Түнкүсүн үйгө жата албай калдык. Кайра чакырсам 3 күн кечигип келишти. Биз арга таба албайбыз. Үйүңүздөн көчүп чыгып кетсеңиз деле болот, деп үй жайыбыз аларга эч кеп эместей, камырабай ошол кеңешин беришти. Аргам куруп калды. Аларды милицияга бердим. Иш аракетин текшерип көрдүк. Мыйзамсыздык жок экен. Алар алгачкы жардамды көрсөтүшүптүр. Сиздин жыландарыңыз алар келгенде көрүнбөйт экен. Ал тургай жыландардан сактануу үчүн көчүп кетүү тууралуу сунушун берип, акт түзүшүптүр. Эгерде бүтүндөй айылды каптаса, анда мамлекеттик коргонуу кызматы чара көрөт. Бул жыландар сиздин гана үйүңүздө экен, деп көңүл бурбай койду. Сиздин жыландарыңыз деп мен багып асырап алгандай, менин менчигим болгондой айтышты. Эми Нурпазыл, сенин жардамың керек. Балдарыңдын бирин мага берсең, мен аны өз уулумдай багып карайм. Арка айылда тагамдан калган короо жай бар. Аны билсең керек. Ошол жакка көчүп кетебиз. Ошол чоң үйдү сен берген уулубузга каттатып, менчигине калтырабыз. Бар мүлкүмдү сарптап болсо да аял алып беремин. Ушуга жок дей көрбө, Нурпазыл. Мындай жылуу камкордук, өзгөчө жакшылыгыңды эч качан унутпайбыз. Кыжалат болбо, кошуна. Уулдарыбыздын баарына кечки тамактан кийин кеңеш салып айтайын. Кимиси макул болсо, мен ыраазымын. Балдар деген жаратылыштын айтып бүткүс керемети да. Каерде болсо да коомго зыяны тийбей, пайдалуу болгон, жамандыгы жок, шарапаттуу жашаган адам болуп жашаса, ошол баарыбызга утук болот. Ошентип кошунасы сүйүнүч менен үйүнө кайтты. Нурпазыл аба сөзүндө турду. Балдарынын баарына кошунадан келген сунушту угузду. Ата, деди Асыл. Бул кошунабыздын кандай адам экенин баарыбыз билип бүттүк го. Анын байлыгына кызыккыдай биз акылыбыз жок келесоо эмеспиз да. Түшүн сууга айтсын, атаке. Үйлүү болобуз деп үй бүлөбүздү чачыратмак белек, деди бир кызы. Андай сунушка биз эч качан макул болбойбуз. Сиздер барсыздар. Ошол үчүн биз баарыбыз абдан байбыз. Үйдү болсо келечекте бири-бирибизге жардамдашып олтуруп, өзүбүз эле куруп алабыз. Эгилген теректерибизди торсун кылабыз. Тетигил жардын боорунан топурак ташып кыш куябыз. Эч кимге муктаж болбойбуз, ата. Сиз эч качан кайгырып, кабатыр болууга негиз жок. Атаке, ачыгын айталы. Ал киши багып алган балдары бар деп ойлоп, биздин бүлөбүзгө көз артпасын. Биз баарыбыз бир тууганбыз. Айталы, эч кимибиз эч кимди бөлбөйбүз. Ортого ташталган аманат сунушка балдардын баары каршы болушту. Багып алган балдары да, өздөрүнүн балдары да бул мезгилде дегеле эки башка тараптан чогулгандай сезимде эмес болчу. Жыйынтык кеп катары ортоңку уулу кепке кошулду. Апа, ата, Кермебай аба менен кошуна болуп жашап жүрдүк. Ал деле балким жаман киши эместир. Эгерде арка айылга көчүп кете турган болушса, баарыбыз барып көчүрүшүп келебиз. Жүктөрүн ташыйбыз. Кийин да кабар алып барып туралы. Отун суусун камдап берели. Азык түлүк жеткирели. Кемпир экөө эмне жумуш кыла алышмак эле. Бул акылман пикир ар бири тарабынан туура кабыл чечим катары маселе жыйынтыкталды. Бул үй бүлө ар бир маселеге жакындан карай алган, ийири отуруп түз кеңешүүнү ишке ашырган үлгүлүү адамдардын курамы болгондугун баары таналып кубатташат. Башкалар өрнөк алчу жакшы адаттары да бар. Алардын бири мына бул.
турмуш көтүшкөн чоң уул кыздары да үй бүлөлөрү менен чогулуп келишип, Ноорузда баары топтолушат. Нурпазылова кышы менен атайын жемдеп баккан коюн союп, күн түн теңелип жаз келди. Жаз эмгектин, жаңылануунун мезгили деп, жараткандан жакшы тилектерди тилеп, жайыл дасторкон четинде эң кызыктуу отуруш уюштурушат. Нурпазылова байбичеси менен базардай буркан-чаркан түшкөн бактылуу үй бүлөнүн ээси катары жашап жатышты. Арадан көп өтпөй кошуна кемпирди үйүнөн жылан чагып, ооруканага жеткенде жан бериптир деген суук кабар тарады. Сөөк зыйнатын кылууга айыл эли жапа тырмак жабыла келишти. Нурпазылованын уулдары айылдагы чогулуп жаткандарга кошулуп, жай казууга мөрзөгө, кыздары үй жумуштарына жөнөштү. Аңгеменин аягы.